Özüңдөн башта. Biz misal üçün biz sırttan içkeri özgörlüğünü kalayt ekенбиз. Sırttan içkeri. Bu qanday? Misal üçün iki adam bul aytat. Birinci sen özgör deydi. Sırtты aytat da. Şunlar. Birinci sen özgör, anan men özgörüm deydi. Bul aytat. Birinci жоқ, birinci sen özgör deydi. Anan men özgörüm deydi. Bizde ушундай да. Şunlar. Birinci sen özgör. Birдемке болса, misal üçün başka bireулерді күнөөлөйбүз да. Ата болса балдарын күнөөлөйт. Менин балдарым өтө акылсыз, менин балдарым ынтымагы жок, менин балдарым ушундай иш кылбайт, окубайт деп балдарды күнөөлөйт. Балдары болсо атасын күнөөлөйт да. Менин атам ушундай боорукердиги жок, мээримсиз, мен карабайт деп. Демек, эмне кылат экенбиз? Бири-бирибизди күнөөлөйбүз да. Эң биринчи өзүңдөн баштап. Биз эми буга кайтарбайбыз. Özgörүүнү буга кайтарбастан, сен өзгөр дебестен, эң биринчи биз мондай кайтарышыбыз керек болот да. Өзүбүз өзгөрүшүбүз керек. Өзүбүз өзгөрүшүбүз керек. Мисал үчүн, мен өзгөрсөм, сен өзгөрөсүң да. Же болсо, силер өзгөрөсүңөр. Мен өзгөрбөсөм, мисал үчүн, закон обмена деп коет, алмашуу закону, алмашуу мыйзамы. Алмашуу мыйзамы кандай болот? Misal üçün мен сага жылмаям. Деп, жылмаям. Сен мага анан жылмаясың да, туурабы? Misal üçün. Мен сага жылмаям. Анан сен мага жылмаясың. Мен сени сөксөм азыр. Сен дагы эмне кыласың? Мени сөкөсүң. Алмашып атабыз экөөбүз, туурабы? Ошон үчүн алмашуу мыйзамы деген ушундай. Биринчи демек мен беришим керек. Алыш үчүн бериш керек. Алыш үчүн бериш керек. Бул алмашуу мыйзамы. Мисал үчүн балаңдан урмат көрүш үчүн атаңды сыйлашың керек болот да. Демек, бул эмне? Алмашуу мыйзамы. Сөзсүз биз бирөөгө бир нерсени берсек, ошол нерсени кайра алабыз. Буну алмашуу мыйзамы дейт. Демек, биз биринчи өзүбүз өнүксөк, өнүгүүнү өзүбүздөн баштарсак, өзгөрүүнү өзүбүздөн баштасак, мына өзүбүз, ошондо бул жак өзгөрөт. Биз көбүнчө өзгөрүүдө кайсыл жакка көңүл бурабыз? Биз объектке көңүл бурабыз. Мисал үчүн, могу айталы куруучу үй курайын деп атат. Үй сонун курулуш үчүн ким жакшы болуш керек? Үй жакшы болуш керекпи же уста жакшы болуш керекпи? Уста ким болот ошондо? Объект болобу же субъект болобу? Субъект болот. Демек бул субъект да? На. Субъект. На. Эми карагыла. Бул үй сонун курулушу үчүн ким жакшы болуш керек дедик? Куруучу. Бул жакшы болуш керек. Субъект жакшы болуш керек. Ошондо объект жакшы болот. Эми муну мисал үчүн менмин же сенсиң да, мисал үчүн. Буну айталы субъект. Бул сенсиң, мисал үчүн же мен. Демек, сен жакшы болушуң үчүн ким жакшы болуш керек экен? Силер жакшы болушуңар үчүн эң биринчи ким жакшы болуш керек? Мен жакшы болушум керек. Туурабы? Ооба. Любой эле жашоодо ошондой. Атаң жакшы болуш үчүн дагы биринчи сен жакшы болушуң керек да. Түшүнүңөрбү? Демек, качан ошо уста мыкты болсо, үй дагы мыкты болот. Туурабы? Ошол сыяктуу эле, эгерде жашоодо биз жакшы мамиле курууну кааласак, эң биринчи биз жакшы болушубуз керек. Андан кийин эми бул жак жакшы болот да. Туурабы? Демек, өнүгүүнү эң биринчи өзүбүздөн баштайбыз.